Мен дикторлук кесиптин ээси болуп калам деп мен учуктасам түшүмө кирген эмес. Күтүүсүздөн эле бул эч кандай планда жок эле сунуш түшүп калып, анан мен жакын курбу кызымдын жардамы, анын сунушу же колдоосу менен десем болот. Журналистика мен үчүн эң ылайыктуу, адамдын жөндөмүн ачкан, жеке мага өтө жаккан кесип болуп чыкты. Анткени мен өзүм билимим боюнча тарыхчымын, бирок журналистикага келип калганыма абдан кубанам. Чыгармачылык, прозаик катары дагы, акын катары дагы, журналистик дагы жолум ачылды ушул жерден. Кайсы бир нерсеге жетишпесең, ошону өздөштүргөнгө умтуласың. Ошон үчүн татаалдыктардан коркуп, ушул же чоочуп кетип калайын деген ой эч качан келген эмес. Журналистика мен үчүн эң кызыктуу, мага эң ылайыктуу кесип деп ойлойм. Көпкө окуганга туура келди, себеби мен өзүм кесибим боюнча экономист болгон үчүн мен бул тармакты жакшы билбейт болчумун ал убакта. Анан көптөгөн журналист ага эжекелерибиздин колунан тарбия алдым. Журналист болуу бул абдан чоң артыкчылыктарды берет адамга. Ошону менен бирге бул саясатчыларга жүктөлгөндөй эле чоң жоопкерчиликти берет. Адамдар артынан жүрүп жете албаган адамдарга кокусунан түшүп калып, интервью кылып калсаң да ошол каныйет аласың, канааттанып каласың. Окурмандарыбызга кандай кылып кызыктуу кылып кесибибизди чыгарып беребиз, кантип окурмандарыбызга көбүрөөк таратабыз деген эле маселе менен. Мен ойгонгондо, мен бул жумушту эстегенде, чын айтайын, жылмаям, маанайым аябай көтөрүлөт. Бул да менин сүйүмдүн тастыктайт да, сүйүмдүүчү бул жумушка болгон. Эмесе ушул майрамда биздин кесиптештерибиз дагы ушул артыкчылыктары дагы пайдалана билип, өзүнүн жоопкерчилигин дагы сезе билсин деген тилек менен аларга ишинде ийгилик каалайм.